Жыл жаңырары менен кайра козголуп жаткан кыргыз-тажик чек ара маселесин парламент депутаттары комитет жыйынында карай турганы белгилүү болгон соң бүгүн жогорку кеңешке өлкөдөгү дээрлик ири ММК өкүлдөрүнүн баары чогулган. Бирок отурум башталганда эл өкүлдөрү журналисттерди сыртта калтырып, маселени жабык эшик артында талкуулоо чечимин кабыл алышты. 2 саатка созулган жыйынга мамлекеттик чек ара кызматынын, Тышкы иштер министрлигинин жана тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү катышты. Алардан парламентарийлер чек арадагы азыркы кырдаал жана талаш тилкелерди тактоо боюнча жүрүп жаткан иштер тууралуу өкмөттүн маалыматын угушуптур. Бирок отурумга жооптуу аткаминерлердин орун басарлары катышкандыктан натыйжалуу жыйынтык чыккан жок. Бүгүн алар ошол окуя эмне үчүн болду, кандай болду, кимдер тараптан уюштурулган, эмне азыркы убакта эмне чара көрүп атасыңар, ошолор жөнүндө Тышкы иштер министрлиги, Ички иштер министрлиги жана чек ара кызматы маалыматтар берди. Бирөөлөр тараптан уюштурган кимдер тарабынан дедиңиз да, демек бирөөлөр тарабынан уюштурган. Ички иштер министрлиги иштеп атат, анан азыр толук айтпады. Биз азыр ошо тергөө иштерин жүргүзүп атабыз дедим, мына ошонун негизинде айтабыз деп айтышты. Кыргыз-тажик чек арасындагы чагымчылдыкка ким күнөөлүү жана эмне үчүн 4 жай тургун милиция тарабынан кармалганы тууралуу соолдор дагы эле жоопсуз. Чек ара маселесиндеги талаштуу жагдайлар боюнча маалыматтарды өкмөт сыргармоодо. УКМК менен мамлекеттик чек ара кызматы журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартышты. Ал эми депутаттар талаштуу территориялардын тагдырын чечүүгө коңшу мамлекет көп кызыктар болбой жатканын билдиришти. Биз кыргыз тарап айтып атабыз, бул маселени чечиш үчүн 1992 жылы 8 декабрда Алматыда болгон соглашение менен ошо менен чечели. Тажик тарап айтып атат. Ссылканы 1924, 1927, 1944 жылы болгон, ошол Союз убагында болгон, ошол маселелер менен ошолорго ссылка кылып атат да. Мен айтып кетким келет. 2002 жылдан бери, мына 18 жылдан бери биз кыргыз тарап эң көйгөйлүү маселе бул чек ара, ошон чек аралык чечкиле деп биз кыргыз тарап дайыма ошентип айтабыз да. Бирок тилекке каршы бизди укпай жатат тажик тарап. Бул арада Баткен облусуна чектеш Тажикстандын Гулистон чек ара бекетинде эки өлкөнүн вице-премьер-министрлери Жеңиш Разаков менен Азиз Иброхим жолугушту. Эки мамлекеттин делегациялары Тажикстандын аймагында бир нече айланпа менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өкмөт өкүлдөрүнүн бул диалогу 10 январга караган түнү Баткендин Көкташ айылындагы эң акыркы жаңжалдан кийин эки өлкө президенттеринин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында өттү. Жыйындын башталышында Разаков бардык суроолорду болушунча ачык талкуулап, маселени оң жагына чечүүгө ниеттенип жатканын билдирди. Были проведены полевые обследования более 120 километров. Чек арабыздын 120 чакырымдан ашуун тилкеси изилденип чыкты. Биздин жумушчу топтордун сунуштары бар. Позициябыз так. Биз бүгүн сиздер менен чындыгында маселени ачык талкуулашыбыз керек. Ишти баштоо жана тездетүү боюнча кескин аракеттерге барышыбыз кажет. Обсудить и, в принципе, начать поступательное движение в направлении продолжения работы и ее ускорения. Надо признать, что постоянные инциденты... Чек арада болуп жаткан инциденттер, чек аралаш тилкеде жайгашкан айыл жана райондордун калкынын социалдык экономикалык абалына таасир этип жатканын моюнга алышыбыз керек. Менимче бул сыр эмес. Эки элдин ортосунда соода мамиле да жок эмес. Буга чейин эки эл чоң бир союздун курамына кирген калк болсо, эми эки башка мамлекеттин жарандарына айланды. Единого государства СССР. Белгилей кетсек, өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөр паритеттик негизде тагыраагы эки өлкөнүн аймагында кезек-кезеги менен уюштурулууда. Бүгүн жалпысынан аргандай деңгээлдеги 20дай сүйлөшүү өттү. Буга чейин вице-премьер-министр талаштуу аймактарды тактоо боюнча топографиялык карталар даярдалып, чек ара маселесин шахматтык тартипте жайгашкан тилкелерди алмашуу жолу менен чечүү сунуштары бар экенин билдирген. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюла турганын айткан эле. Буга Разаков тажик кесиптешин ынандыра алдыбы же жокпу? Азырынча белгисиз. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы кийинчерээк белгилүү болушу мүмкүн. Анткени сүйлөшүүлөрдүн биринчи айланпасы кечке жуук гана аяктады. Чынара Нурсеитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.